Кыргыз тилинин тарыхы. Кыргыз тили деген жалпы түшүнүктүн мазмунун анын жеке өзүнүн азыркы мезгилде грамматикалык, лексикалык өзгөчөлүктөрү гана түзбөстөн, анын алыскы жана жакынкы тектеш түрк тилдерине бирдей мүнөздөгү өзгөчөлүктөрү түзөт. Анткени тилибиздин пайда болуп жана кылымдар бою өркүндөп жашап келиши да бирдей болбостон, ички жана сырткы таасирлердин натыйжасында өзүнүн негизги грамматикалык белгилерди сактап калуу менен бирге лексика байлыгы улам арбып, грамматикалык айрым бир кубулуштарына өзгөрүүгө дуушарланган. Жалпы кыргыз тилинин тарыхы жөнүндө айтуудан мурда анын жалпы элдик тил, жалпы элдик адабий тил жана жазма адабий тил деген терминдер менен аталып айырмалангандыгы тууралуу жана алардын кыргыз тил таануу илиминде бири-бири менен айырмаланып, колдонула башташы, анын себеби тууралуу да айтылганы бар. Тилдин тарыхый өнүгүшүнүн бардык этаптарында анын жазма түрүндө сакталып калбагандыктан, анын башка тектеш тилдер менен салыштыруу аркылуу гана чындыкка жетишүүгө болоорун изилдөөлөр тастыктайт. Болгондо да тилдин байыркы жансыз деп эсептелген фактыларын тектеш тилдерге мүнөздүү фактылар жана алардагы жандуу көрүнүштөр менен салыштыруу аркылуу гана чындык айкындалат. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили түрк тилдеринин курамына, анын ичинде кыргыз-кыпчак тобуна кирет. Кыргыз Республикасынын түптүү калкынын Кытайдагы Өзбекстан, Тажикстан Республикасында, Ооганстан, Туркия, Орусия жашап жаткан кыргыздардын эне тили. Орто кылымдардагы кыргыз тили 10-кылымга чейин саясий согуштук кырдаалдар, согуштук аракеттер, миграциялар кыргыз тилинин эволюциялык өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу өз алдынча изилдөөлөр азырынча жүрө элек. Эне сайда кыргыздардын тили 1703 жылга чейин өз алдынча өнүгө берген. Бул кыргыздар Жунгарияда сүрүлгөндөн соң эне сайлык кыргыздар өз алдынча этностук өнүгүү негизинен ажырап калышкан. Ошол кыргыздардын тили бүгүнкү жакастардын, тувалардын, шорлордун, каракастардын, түштүк алтайлыктардын тилдеринин калыптанышына башкы ролду ойноду. Эне сайда кыргыз тили кийинки жашоосун улантты. Ал эми азыркы кыргыз тили Теңир тоодогу кыргыздардын тилинин өнүгүүсү улана берген. 19-кылымда Молдо Кылыч, Молдо Нияз Тоглок молдо жана башкалар араб ариби менен кыргыз тилинде өз чыгармаларын жарата алышты. Чагадай жазуу маданиятынын таасири карабастан, кыргыздарда өз жазуу маданияты өнүгө берди. Муну бүгүнкү кытайлык кыргыздардын араб арибине ыңгайлашкан жазуу маданиятынан көрүүгө болот. Жаңы кыргыз тили төңкөрүштөн кийинки мезгилде биротоло калыптана баштады. Кыргыздын алгач араб арибине, латынга, андан соң кириллицага негизденген адабий тили, улуттук интеллигенция, окуу маданий, улуттук искусство борборлору калыптана баштады. Алгачкы илимий басылмалар жарыкка чыкты. Мамлекеттик стандарттагы атайын окуу китептери, окуу куралдары, адабий чыгармалар басылып чыга баштады. Учурдагы кыргыз тили өнүгүү жолунда бүгүнкү илимий, техникалык жана башка керектөөлөрдүн бардык талаптарына жооп берген өнүгүп жаткан улуттун тили. Азыркы кыргыз тилинин 1928-жылдары реформаланган араб алфавитинин негизиндеги, 1927-1940-жылдары латын алфавитинин негизиндеги жазууда болгон. 1935-жылы кыргыз тилинин ариптерин кирилликке өткөрүү боюнча катуу талкуу жүрүп, 1940-жылдан тартып кирилликте жазуу системасы колдонулууда. Жазуу системаларынын өзгөрүүсү менен чогуу кыргыз тилинин орфография эрежелери да улам такталып келе жатат. Азыр колдонулуп жаткан кыргыз тилинин орфографиясынын соңку редакциясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш тарабынан 2008-жылы 26-июнда кабыл алынган номер 567 топтому менен бекитилген.